белгиси башында жалпы деген бөлүм бар. Жалпынын ичинде баяндамага киргенде бул сиздин мекемеңиз тууралуу, бул бала бакчабы же болбосо мектепти айырмасы жок. Ошол жактан сиз маалыматты өзгөртө аласыздар эгерде бир туура эмес маалымат болуп калса. Мисалы, тууралууну басканда эле менчиктин формасы деген бөлүккө келесиз. Мынакей мен редактировать бастым. Эң астыраак түшкөндө мынакей менчиктин формалары деп турат. Мисалы, сиздики мамлекеттик бала бакча болсо, бирок сиздердики туура эмес, мисалы частный же болбосо муниципалдык жазылып калган болсо, ушул жерде оңдоп коесуздар керектүүсүнө. Эгерде тескерисинче, мисалы, сиздики частный, бирок бул жакта мамлекеттик деп жазылып турса, аны дагы оңдошуңуздар керек. Негизи бул жак өтө маанилүү. Ошол себептен статистикага туура келиш үчүн сиздер дагы ушул менчиктин формасын текшере кетесиздер. Азыр мисалы мен мектеп муниципалдык болсо, муниципалдыкка оңдоймун, башка маалыматтардагы документтер менен салыштырып оңдоймун бул жактан бардыгын. Андан кийин сактоо кнопкасын басамын. Бул эң негизги азыркы учурдагы маселе. Көптөр эле мисалы көп эле азыркы учурдагы Бишкек шаарындагы башка шаарлардагы муниципалдыктар эмнегедир мамлекеттик болуп жазылып калган. Ошол себептен муниципалдыкка өзгөртүңүздөр, эгерде сиздердики муниципалдык болсо.